ак ниет кылып аткан спортчуларыбыз ана чакаларыбызга, эл журтубузга насип кылсын. Балдар ошол жерден көгөрүп агарып, ошол жерден тарбия алып, ушул жерден өссүн. Элге таанылсын, адамдар ошол жерден чыксын деген булак. Тартып аткан балага миң жолу рахмат. Муну уюштурган балдарга да рахмат. Мектептин директоруна да рахмат. Өкмөттүн өз өкүлү болуп турган Алайга да рахмат. Баарыңарга чоң рахмат айтабыз. Ишиңерде ийгилик болсун. Кем болбогуна, бар болгуна, бай болгуна. Бакубат өмүр сүргүлө. Давайте, ишиңер. Keser. Bu nereden gelsin? Kızgarmak duruyor. Ben gözüm görmeyip tutmayayım. Lan karmam onu. Müzik operası olduğunda da işte. Oldu be. Коом биримдиги фонду, Маданият коом биримдиги фонду бул 2015-жылдан баштап жанданып келатат. Ошол Россиядагы, чет элдеги, Корея, Россия боюнча чогулган элдердин салымы бул. Эми ошол балдардын кыйналып ушул чет элде жүргөн балдардын тарабынан курулган бул футболдуу волейболдун аянтча. Ошону биз быйылкы жылдын 2019-жылкы айыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата куралы деп чечкенбиз. Мына Будай Борса куруп бүттүк, бүгүн ачылышын кылып отурабыз. Мындан бөлөк фонддун жардамдары айылга көп деле жардам берип келатабыз. Эми Кудай кааласа дагы жардам беребиз. Мечиттерге жардам бердик. Ысык суумуз дагы ушу. Анан кийин ФАПка жардам бердик. Ошол акча каражаты общий волейболный аянтчага примерно 400 000 тегерегинде кетти. 400 000 рубль тегерегинде кетти. Ошол айылдын ичиндеги активист балдардан жардамдары бар. Анын арасынан жардам бергендер бар. Кээ-бири цементин алып беришти, анча-мынчасы. Кээ-бирлери шакалын төктүрүп берди колдон келишинче. Акчалай берген жардамдары да бар. Ошол айылдан дагы жардамыбыз тийсин деген балдар да чыгып атат. Кудай кааласа эми баары ушинтип эле келатабыз деген. Кийинки пландар, дальнейший пландарыбыз, үмүтүбүз чоң. Буюрса фондубуз жанданып, жакшы немелер болсо, үмүттөрүбүз ушул жашыл футболный полябыз менен ушул волейболный аянтчабыздын жабык түрдө неме кылабыз деп чечтик, үстүн жабабыз депчи. Азыр эми открытый ачык эме болуп атат. Кудай кааласа закрытый кылып өзүбүз жаап алабыз деген үмүтүбүз бар. Бул кандай десем, биздин айылыбыз болгон үчүн бул айылга курулган поля. Анан биз айылга бөлөк жерге мектепке курайлы деп чечтик. Неге дегенде жаш өспүрүмдөр мектептен чыгат. Биздин айылдын балдары бүт мектепте окуп, мектептен өсөт деген оюбуз менен. Ошого ушул мектепке курууну чечкенбиз да биз. Баардыгыбыз келишип, ушу мектепке курайлы деп мектепке куруп бердик буюрса. Мен эми акыркы сөзүмдө не деп кетейин, ушу чет элде жүргөн элдерибиз эсен аман болсун, ден соолугу болсун, эсен аман иштеп айылдарына кайтсын. Ушул кимде ким жардам берген болсо, салымын кошкон болсо, ушул Маданият коом биримдиги фондуна өтө ыраазычылыгын билдиришип, айылдагылар да өтө ыраазы рахматын айтышты. Мен да ошолордун арасынан рахмат айтып кетем. Дайыма ушинтип биримдикте болуп, ушу биримдик үзүлбөстөн ушинтип айылга көптөгөн салымыбызды кошо берели деген ниеттемин. Өзү колдосун. Эл журтубуздун эң ишенген адамдары, таянычы түркүгө, келечеги болгон жаштарыбыз. Адашып, ушу бактылуу турмуштун бактылуу жаштары болуп өсүүнү Алла насип кылсын. Рахмат. Азыр меймандар, аксакалдар